достар. Аралыктан окуутууну улантабыз. 10-класс алгебра жана анализдин башталышы. Темабыз тригонометриялык теңдемелер жана теңдемелер системасы. Ошонун ичинен биринчи сабак. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта тригонометриялык теңдемелерди жаңы өзгөрмө менен белгилеп алып чыгарууну үйрөнөсүңөр. Айрым тригонометриялык теңдемелерди алгач жөнөкөйлөтүп алып чыгаруу менен таанышасыңар. Төмөндөгү теңдемени карайлы. 2 синус квадрат x плюс синус x минус 1 барабар 0 деген теңдеме экен. Биз буга чейин эң жөнөкөй тригонометриялык теңдемелерди чыгарып атабыз. Ал эми экинчи даражадагы теңдемени чыгаруу үчүн эмне кылабыз дейт. Ал үчүн теңдеменин өзүн жазып алып, анан жаңы өзгөрмөнү киргизүү керек. Мындай теңдемелерди биз 9-класста чыгарганбыз. B квадраттык теңдемелер деп. Синус x-ты y деп белгилеп алалы. Мындай эске алабыз. Синус x-тын маанилеринин областы минус 1-ден плюс 1-ге чейин болуш керек. Синус x y менен алмаштырсак, 2y квадрат, синус квадрат болгондуктан синустун ордуна y-ті коебуз. Y минус 1 барабар 0. Биз кадимкиле квадраттык теңдемени алдык. Муну чыгарганды билебиз. Биринчи айырмалагыч дискриминантын эсептеп алсак, дискриминанты 10 экен. Демек биз 2 тамыры бар деп эсептейбиз. Дискриминант нөлдөн чоң болсо, квадраттык теңдеменин 2 тамыры болот. Биринчи тамыры y барабар минус 1-ге формулага коебуз. x1 2 барабар минус b плюс минус дискриминант бөлүнгөн 2a депчи, бул жакта кыскача эле тамырлары чыгарылып коюлду. Силер өзүңөр чыгарып текшерип көргүлө, бул силерге тапшырма болот. Экинчи тамыры y барабар 2-ден 1-ге экен. Эми биз белгилеп алган жерге алып барып коебуз. 2 тамыр болгондуктан бизде 2 жөнөкөй тригонометриялык теңдеме пайда болду. Синус x барабар минус 1, синус x барабар 2-ден 1. Мындай жөнөкөй тригонометриялык теңдемелердин бардыгын чыгарганды биз билебиз. Мурунку сабактарда өткөнбүз жөнөкөй тригонометриялык теңдемелерди чыгаруу деп формулага коюп, качан минус 1-ге барабар? Минус 2-ден пиде плюс 2 пи к z-ге тийишелүү. Биринчисин өзгөрүлүп турган бүтүн сандарды k менен белгилеп алалы. А экинчисинде болсо минус 1-дин n даражасы арксинус 2-ден 1 плюс пи n. Эми экинчисин табышыбыз керек. Экинчиси 6-дан пиде 2-ден 1-ге барабар, минус 1-дин n даражасы калат, пи n z'ге тийишелүү. Демек, жообун жазып алабыз. Жообун жазалы. Кайсыдан баштап болот экен? Минус 2-ден пиден плюс 2 пи к. Минус экинчи жоопту жазабыз. Минус 1-дин n даражасы көбөйтүлгөн 6-дан пи n. К жана n сандары бул бүтүн сандар экен. Демек, экинчи даражадагы тригонометриялык теңдемени ушундай кылып чыгарат экенбиз. Дагы мисал карап көрөлү. 165-нчи көнүгүүнүн всын карайлы. Теңдемени чыгаргыла дейт. 4 косинус квадрат x минус 8 косинус x плюс 3 барабар 0 дейт. Косинус x-ты y менен белгилеп алалы. Косинустун касиети боюнча y-тын маанилери минус 1 менен плюс 1-дин ортосунда болуш керек, ашпаш керек. Ордуна койгондон 4 y квадрат минус 8 y плюс 3 барабар 0 болуп калат. Дискриминантын эсептеп алсак 16-га барабар экен. Мына бул жерде кантип y2 табуунун формуласы көрсөтүлүп коюлган. Биякта 2ага барабар да. A'быз 4-кө барабар, ошон үчүн 8 болуп калды. B'быз минус 8-ге барабар, минус 8 плюс минус 4. Ошондон булар келип чыкты. Мына плюс 8 болот. 12 болот. 12-ни 8-ге бөлсөк 1,2-ден 1. Ал эми y1 болсо минус белгиси менен алганда 4 калат. 4 менен 8 кыскартып жиберсек 2-ден 1. Эми кадимкиле ордуна койсок, мына белгилөө киргизгенден кийин косинус x барабар 2-ден 1, косинус x барабар 1,2-ден 1. Биз мындай жөнөкөй тригонометриялык теңдемелерди чыгарып көргөнбүз.
формулаларын билебиз. Биринчисинин жообу x барабар плюс минус косинус жуп функция, ошон үчүн анын жообу плюс минус арк косинус 2'den 1 плюс 2 пи n n z'ге тиешелүү. Ал эми экинчи теңдеме косинус x барабар 1/2'den 1 дегенде бул биздин шартты канааттандырбай калды, y деген минус 1 менен плюс 1'ден ашпаш керек болчу. Биякта 1/2'den 1 болгон үчүн бул теңдеменин чыгарылышы жок. Ошон үчүн x барабар куру көптүк деп жаздык. Могу куру көптүк же болбосо чыгарылышы жок дегенди билдирет. Эми муну табалы. Бул барабар x плюс минус 3'төн пи 60 градуста 2'den 1 барабар плюс 2 пи n n z'ге тиешелүү. Эми жообун жазып коебуз. Жообу x барабар плюс минус 3'төн пи плюс 2 пи n n бүтүн сандарга тиешелүү деп. Дагы бир мисалды карап көрөлү. 166-көнүгүүнүн б-сын. Бул жерде эмне өзгөчөлүк бар? Берки теңдемелерге караганда бул жакта 2 башка аттуу. Бул жагында косинус квадрат x, биякта синус x турат. Мындай теңдемелерди чыгаруу үчүн биз алгач теңдемени жөнөкөйлөтүп алалы. Чыгаруу деп жазып алып туруп, биз билебиз негизги тригонометриялык теңдештиктер аркылуу биз косинус квадрат x'ти синуска алып келип алсак болот, Мына морекинде формула бар. Косинус квадрат x барабар 1 минус синус квадрат x деп. Косинус квадрат x'ти алмашабыз. Алмаштырып коебуз муну менен. Андан кийин теңдемени стандарттуу түргө алып келип алалы. Минус синус квадрат x, 3 синус x, 3'тү сол жака алып өтсөк минус 3 болот. Минус 3 плюс 1 минус 2ге барабар болот кошсок. Барабар 0го. Эми өзгөрмөнүн асты минус болуп калса, биз дайыма эмне кылчу элек? Аны минус 1ге теңдеменин эки жагын тең минус 1ге бөлүп жиберебиз. Анда белгилери карама-каршысына өзгөрөт дагы. Синус квадрат x минус 3 синус x плюс 2 барабар 0 деген теңдемени алып калабыз. Бул теңдемени чыгаруу үчүн алдыдагы көнүгүүлөрдү эле кошумча белгилөө киргизебиз. Т менен белгилеп алалы. Каалаган өзгөрмө менен белгилеп алсаңар болот. Т менен белгилеп алсак, бул дагы синустун функциясынын касиетинин негизинде маанилердин области минус 1'ден плюс 1ге чейин болот. Т квадрат минус 3т плюс 2 барабар 0. Дискриминантын тапсак 1 сан чыкты. Бул 2 тамырга ээ дегенди билдирет. Аны силер тамырларын формулага коюп эсептеп койсоңор, Т1 барабар 1 чыгат, Т2 барабар 2ге барабар болот экен. Эми жөнөкөй тригонометриялык теңдемелерди алдык. Синус x барабар 1, синус x барабар 2 деген. Биринчи теңдеме буну чыгарып эле жүргөнбүз мурунку сабактарда. Синус x 2'den пи де гана 1ге барабар. Бул так функция, ошон үчүн 1 эле жообу болот. Экинчи учурда мына маселенин шартына канааттандырган жок. Тыбыз 2 1'ден ашып кетти 2 болуп. Демек бул жерде экинчи теңдеменин чыгарылышы жок экен. Жообу x барабар 2'den пи плюс 2 пи n z'ге тиешелүү деген жоопту жазып коебуз. Демек мындай теңдемелерди эле чыгарса болот экен. Эми тангенсиз катышкан теңдемени карап көрөлү. Бул деле жанагыдай эле 162 көнүгүү экен. Кошумча белгилөө киргизип алалы y деп. Бул жерде y минус x'тен плюс x'ке чейинки маанилерди ала берет, чектөө жок. Квадраттык теңдемени алдык. Дискриминантын тапсак 16га барабар экен. Андан кийин формулага коюп y бөлүштөн 1ге, y2 минус 1ге барабар экен. Эми жөнөкөй тригонометриялык теңдемелерди алдык. Формулага коюп эле x биринчинин жообу x барабар минус 4'төн пи тангенс 45 градуста 1ге барабар пи k z'ге тиешелүү. Экинчисинде арк тангенс 3'төн 1 плюс пи n z'ге тиешелүү. Бул жерде экинчисинин маанисин таблицадан карап табыш керек. Ошондуктан биз ушул бойдон эле өзгөрүүсүз жазып коебуз. Минус 4'төн пи плюс пи k арк тангенс 3'төн 1 плюс пи n менен k бүтүн сандарга тиешелүү. Бүгүн балдар биз тригонометриялык теңдеменин ар кандай учурларын карадык. Үйгө тапшырма видео сабакты көрүп, түшүнүп, дептериңерге жазып алгыла.
өз алдынча 164-төн Б'сын, 165-тен A'сын, 166-нын дагы A'сын жана 167-нин V'сын чыгарып көргүлө. Эгерде убактыңар болсо, башкаларын дагы чыгарсаңар болот. Канчалык көп чыгарсаңар, көбүрөөк түшүнөсүңөр дагы, ар кандай учурларды кездештиресиңер. Кийинки сабакта жолуккуча саламатта болгула.